28 мартка карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Бүгүнкү жер титирөөдө Талас районунун Көпүрө базар айылында саат 12:00 карата 17 турак үйдүн дубалдарында майда жаракалар кеткен. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Жабыркаган 17 үйдүн 11и камсыздандырылып, 6 турак жай камсыздандырылган эмес. Авариялык абалдагы турак жайлар жок, учурда тактоо иштери улантылууда. Буга чейин Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 5 үйдө жаракка кеткенин билдирген эле. Эгер жер титирөөдөн үйүңүз жабыркаса 112 номерине акысыз күнү-түнү байланыша аласыз. Бүгүн 28 мартта БШК Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжекетовдун мандатын алды. Буга Айжекетовдун 2021 жылы шайлоодо талапкерлигин койгондо кылмыш жоопкерчилигине тартылгандыгы тууралуу маалыматты БШКга бербегени себеп болгону айтылды. Айжекетовдун мандатын алуу чечимин БШКнын 11 мүчөсү колдоп, бирөө каршы добуш берди. Комиссиянын төрагасы Айжекетов чечимге каршы болсо, сотко кайрыла алаарын айтты. Айжекетов 5 мартта парламентте достук айылын берүүгө каршы чыккан. Мындай билдирүүсүнөн кийин Ыйман Нуров фракциясынын мүчөлүгүнөн чыгарып салышкан. Айжекетовдун пикирине президент Садыр Жапаров да жооп берип, депутатты манипуляция жасоого айыптаган. 19 марттагы парламенттик жыйында УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев Айжекетовду мандатынан ажыратуу менен коркуткан. Анда Ташиев депутатты 2017 жылы жаш балага кол көтөргөнүн айтып, сотто иштеген туугандарынын жардамы менен жоопкерчиликтен кутулганын билдирген. Ошондой эле БШКга соттуулугу тууралуу маалымдама бербей койгонун кошумчалап, эгер эртең БШК Айжекетовдун мандатын алса, таң калбагыла деп эскерткен. Айжекетов Ташиевке жооп катары азыр күч да, акча да, ресурс да Ташиев тарапта экенин, ошондуктан ал каалаганын айтылат деп жооп берген. Андан соң Жогорку кеңеш кыргыз-тажик чек арасы боюнча макулдашууну ратификациялап, Айжекетов гана каршы добуш берген. Баш калаадагы троллейбустарды алмаштырышы керек болгон 120 электробустун экөө жолдо келе жатат. Алардын видеосу соц түйүндөргө жарыяланды. Анда электробустарга Азия өнүктүрүү банкынын эн белгиси түшүрүлгөнүн көрүүгө болот. Аларды сатып алуу үчүн Кыргызстанга 50 миллион доллардан ашык сумманы дал ушул банк бөлүп берген. Жалпысынан Бишкек шаарына 120 электробус сатып алуу пландалууда. Былтыр май айында Бишкек мэриясы 100 троллейбус Ош шаарына берилип, ордуна электробустар алынаарын билдирген. Жергиликтүү активисттер бул демилгеге каршы болуп, электробустардын аккумуляторун экологиялык жактан коопсуз сактоо жана утилдештирүү маселеси жараларын айтып чыгышкан. 29 августта Бишкек шаардык кеңеши 100 троллейбусту Ош шаарына берүү чечимин жактырган. Мындан тышкары кала бийлиги Нарын шаарына 6, Баткен облусуна 9 троллейбус берген. Бул чечим боюнча активисттер Бишкек мэриясын сотко беришкен. Ал боюнча териштирүүлөр дали уланууда. Троллейбустар Бишкектин көчөлөрүндө 2024 жылдын 4 ноябрынан тарта жүрбөй калган. Ал арада аймактарга берилген троллейбустар колдонулбай эле турганы айтылып келет. Былтыр декабрда Facebook колдонуучусу алардын Оштун четинде токтоп турганы тартылган видеону жарыялаган. Нарынга берилген троллейбустарда каттамга чыккан жок. Быйыл мартта шаар бийлиги троллейбус кызматынан толук баш тартканы белгилүү болду. 24 KG басылмасынын маалыматына ылайык, Баткенде троллейбустарды колдонуу баштоо үчүн тиешелүү шарттар түзүлүүдө. 25 жаштагы Балбан Айпери Медет кызы Иорданиянын Амман шаарында өткөн Азия чемпионатында алтын медаль тагынды. Балбан кыз бул жеңиши менен Азия чемпиондугун 3-чү ирет багындырды. Спортчу 76 килограммга чейинки салмак категориясында күч сынашты. Чейрек финалда кытайлык балбанды, жарым финалда Түндүк Кореялык кызды жеңип, финалга чыкты. Финалда индиялык атаандашын 7-6 эсебинде жеңип, Азия чемпионатынын алтын медалына ээ болду. Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетиндеги коррупциялык схема боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде 2 мугалим иштен алынып, 14-ü тартиптик жазага тартылды.
Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Атайын кызмат университеттеги коррупциялык схема боюнча 2 мугалимге кызматтык жасалмачылык беренеси менен айып тагып, дагы 2 мугалим иштен алынганын маалымдады. 14 окутуучу жана жоопту кызматкерлер тартиптик жазага тартылды. 153 студент окуудан чыгарылса, алардын 112си КМШ өлкөлөрүнүн жарандары. УКМК буга чейин жогорку окуу жайлардын декандарын кармап, айрым окуу жайларда коррупциялык схемалар аныкталганын билдирген. Камчыбек Ташиев парламенттик жыйында бардык жогорку окуу жайларында текшерүүлөр жүрүп жатканын билдирген эле.